Жолдошум менен бир жолу ажырашып, кайра жараштык. Бирок жашообуз жакшы эмес. Жолдошум ажырашкан кезде талак берген болчу. Экөөбүз да башкага турмуш курбай туруп, кайра жараштык. Бир дамыла жол таап никелеп, мынар бастырчы. Колуңа карап отурмун, учуп кетип атат шамалдан. Так. Бир дамыла жол таап никелеп койду. Бирок мен азыркыга чейин күмөн санайм. Бул кылганыбыз зына болуп калбайбы? Өзүм амалдамын, намаз, Кур'ан, талимди калтырбаймын. Жолдошум ичип чегет. Эгер ажырашсам, жолдошума адилетсиздик кылып койбоймунбу? Бир балабыз бар. Сиздердин маселеңерде канча? Эгерде бир талак, эки талак болсо нормально эле. Эгерде 3 талак болгон болсо, аял башкага турмушка чыкпастан туруп кайра никеси өтпөйт ал. Бул татаал маселе. Ошон үчүн силерде мындай мына атым эле телефон менен бул маселеңер чече турган маселе эмес. Бетме бет күйөөңөр экөөңөр келсеңер, сурашып, 3 талакпы же 3 талак эмеспи? 3 талак болуп калган болсо, анда нике жарабайт. Анда иддасы өткөндөн кийин аял башка турмушка чыкканга туура келет. Андан кийин анан экинчи күйөөсү дагы эгерде талак берсе, кайрадан биринчи күйөөсүнө барганга адал болот, болбосо башка жолу жок мунун.